намысын бийик сактаган эл тыңдап жүрөктө кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган калың элди барктаган эгемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канчада Баатыр Асанбек Отурбаев атабыздын жаркын элесине арналган турнир эми жыл сайын өтүп турмакчы. Себеби 25 жыл токтоп калган Мелдеш Талас районунун Шумкар Уя айыл аймагында башталып, биринчи эл аралык турнир жогорку деңгээлде өттү. Бул демилгени Шумкар Уя айыл өкмөтү көтөрүп, жер үйкенен иштеткен Альянс Алтын компаниясы башкы демөөрчү болуп 1 миллион сом бөлгөн. Баткен областынан келдик, бул жерге Талас областына. Бул жерде абдан сонун соревнования болуп өтүп атат. Бул жерде баардык спортсмендерге сыйлап, тамак беришип, аябай сонун болду. Бул жерде акчалай приз болду. Анан бул жерде Герой Советского Союза өзүнүн немеси кубиги болду, кубигин беришти. Эстелик да. Аябай ыраазыбыз. Мелдешке Кыргызстандан жана коңшу мамлекеттерден жалпы 1000ге жакын өспүрүм балбан балдар кыздар катышты. Алардын баары тамак аш менен камсыздалды. Байке фондусу жакшы болуп, медал, диплом жана акчабай сыйлыктар даярдалды. Мелдешти уюштургандарды жана демөөрчү болгондорду облус башчысы Эрмат Жумаев, эл өкүлү Марат Мураталиев жана Күрөш федерациясы колдоп, спортчуларга ийгилик каалашты. Башка коңшу мамлекеттерден балбандар келип ошолор менен таанышып, ынтымак күрөш, опыт алмашып, жакшы пайдалар болуп атат бул турнирден. Бул турнирдин башкы демөөрчүсү Алтын Альянс компаниясы менен Шумкар Уя айыл өкмөтү, Күрөш федерациясынын атынан ошо Алтын Альянс компаниясына, Шумкар Уя айыл өкмөтүнө, ошо спорт сүйүүчүлөрдүн атынан, ошо машыктыруучулардын агайлардын атынан, жалпы эле федерациянын атынан ыраазычылык билдиребиз. Уюштуруу тобу турнирге Асанбек Отурбаевдин жакындарын да чакырды. Эске салсак, 20 жашында Советтер Союзунун баатыры болгон Асанбек Отурбаев атабыз 1925 жылы Талас районунун Чат Базар айылында туулган. 18 жашында согушка аттанып, душмандын мезин кайтарган. Жеңишке болгон салымы, ал фашисттик баскынчылардын танкасын токтотуу үчүн гранатаны өзү байлап, жанын аябай танка менен кошо жардырган. Мына ушул баатыр атабыздын эрдигин эскерген эл аралык Мелдеш бир канча жыл өтпөй туруп калып, эми кайра жанданганын көрүп, Асанбек Отурбаевдин жакындары ыраазы болушууда. Бүгүнкү күн абдан сонун күн болду да, себеби дегенде баягы эл аралык деңгээлдеги турнир өтүп турчу, классикалык күрөш боюнча Асанбек Отурбаев атындагы турнир болчу. Мына ошол унутулуп калган 20 жылдан ашып кетти. Мына ушуну Шумкар Уя айыл өкмөтү инициатива көтөрүп, элде колдоого алып, андан тышкары биздин райондун областтын администрациясы колдоого алып, мына бүгүн турнир өтүп атат. Бул эң сонун көрүнүш. Жанданып жатат. Биз ошого аябай ыраазыбыз. Биз ушу уюштуруп аткан жетекчилерге, ушу Алтын Альянска чоң рахматыбызды айткыбыз келет. Майрам болуп атат. Ушу майрамыбыз баарыбызга кут болсун. Талас өрөөнүндө, Кыргызстанда эң чыган спортсмендер көбөйө берсин. Белгилүү болгондой, Альянс Алтын компаниясы жергиликтүү жаштардан чемпиондордун чыгуусуна кызыктар. Ошол себептен өспүрүмдөрдү шыктандырган бул мелдешти өткөрүү чечимин компаниянын жетекчилиги жактырып, каржылык колдоо көрсөткөн. Ушу бир жакшы турнирлерди кылалы деп максат кылып жүргөнбүз. Каржылоо Альянс Алтын миллион сом колдоо көргөздү, калганын өзүбүз жергиликтүү бюджеттен каржыладык. Ошо менен бүгүнкү турнир өтүп жатат. Азыр Казакстандан, Астанадан бери спортчулар келди. Бул Асанбек Отурбаев деген кыргыз мамлекетинен эле эмес, бул СССРдин баатыры болгон. Биздин ошо Асанбек атабыздын турнирди кайра жандандыруу максатында уюштуруп жатат. Бул мамлекетибиздин желегин желбиреткен жакшы мыкты балбандардын чыгышына биз ар дайым тилектешпиз. Альянс Алтын компаниясы областтын спорт тармагынын өнүгүүсүнө ар дайым жардам берүүгө даяр. Белгилей кетсек, аталган мелдеш бүгүн 7 октябрда жыйынтыкталып, сыйлыктар тапшырылат. Кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канчада